Я закончила. Не знаю. Я не собственно, Yerdi. Siz dокуmenттер бар ма? Эки буюм болгонукту, бул сыныпта калган да. Бул чу. Бул ошол аял мындай эмне затчылсыз болбой, бул деле өзүнчө болчу. Бирок бунун башы жок болуп калган да. Ушундан учу болот экен, муну учу болот экен. Ошондо эки экспонат болобу? Ооба, эки бөлөк. Жеңип койсоң биз жакшы жеңип койгон. Бизге бир эле өткөрүп O şerdi şart gelgen balağı dedi ama nasıl uzun uzun o kişi. бир эле өткөрүп. Эмеде бул списокто Кайда отуздебе түшүнбөй калды. Биз муну инвентаризация боюнча өзгөнө турган буюмдарды тактаганы келдик. Кайсы буюмдар бул өз эмеде турат, биздин китепке катталган буюмдар, өзгөнө катталган ошону келишим негизинде өткөрүп беребиз убактылуу сактоого. Ошол боюнча дагы тактоо иштерин жүргүзгөнү келдик. Булар актылар боюнча өткөрүп беребиз бир жылдык мөөнөттө. Андан кийин өзү кайра кийин дагы эгер өтпөй калса, убактылуу сактоо бүткөн мөөнөттөн кийин дагы узатып койсок болот. Ошол негизинде биз ушуга өзүмө ишине сапарына келдик. Биз ошондой эле музейге келген буюмдарды кабыл алууда ошо нускаманын тиркемелери боюнча 19-10-12 тиркемелер боюнча башкача айтканда алгачкы 19 тиркемеде ошо музей буюмдарын ФЗКга коюу, ошондой эле туруктуу сактоого, анан жооптуу сактоого өткөрүү боюнча атайын ушул Өзгөн музейинин илимий кызматкерлерине усулдук жактан жардам көрсөтүү иретинде дагы иш сапарына келдик. 2003-жылы келишим негизинде биз 410 экспорт өткөрүп бергенбиз. Азыркы 2024-жылда бизде 89 экспорт кийинде такталды. 89 экспорт дагы убактылуу сактоо өткөрүп бердик да. Ошондо 410, 89, 499 экспонат Өзгөн музейине убактылуу сактоо өткөрүп берилди. Муну толук мыйзамдуу бири-бирибизден өткөзүп алыш үчүн эмне аракеттер жасаш керек? Мыйзамдуу өткөрүп алыш үчүн бизге мыйзамды өткөрүп бердик убактылуу сактоого. Бирок ошондо болсо дагы экспонаттар бизде да. Туруктуу биз өзүбүз өткөздүк. Өткөрүш үчүн Сырым министрлиги кайрышмак керек да. Ал жака кайра ал жактан уруксат берсе, ошо Сулайман тоодо экспонаттар бул жака убактылуу эмес, бир жыл толук өтсүн деген ал жактан буйрук чыкса, анда сиз өткөрүп алсаңыздар болот да. Анан биздин китеп каттоо китептерин чыгат да, мисалы өзүнө китеп ачып туруп, ошо каттоо кабыл алуу китептерин ачып жаңыдан номер коюп баштайсыздар. Бирок эски номерлери, бизде койгон номерлер ошол бойдон сакталат да. Мында ушундай номер турган, анан кийин ушундай номер берилди деп. Эреже боюнча түшүнүп алат. Ал жакта эми министрликтер чечет да. Бүгүнкү күнү биз Сулайман Тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексинин илимий иштер орун басары мен баш болуп, башкы сактоочу жана эсепке алуу бөлүмүнүн башчысы болуп, биздин мурда 2022-жылга чейин филиал болгон Өзгөн мамлекеттик тарыхый маданий музей коргоонуна жумуш сапары менен келдик. Бир күндүк бул жакка келгендин максаты биздин музей комплекстеги жүргүзүлгөн инвентаризациянын негизинде аныкталган экспонаттарды убактылуу сактоого өткөрүп берүү боюнча келдик. Жана бул Өзгөн мамлекеттик музей коргоонунда биз казыналык иштерге усулдук жардамдарды дагы берип жатабыз. Негизги максатыбыз ушул экспонаттардын эсеп кысабын жүргүзүүдөгү юридикалык жактан ордун тактап, андан ары пайдалануу, колдонуу, сактоо иштеринин жүргүзүүнү жакшыртуу болуп саналат. Биздин Өзгөн музейинин өнүктүрүү боюнча кандай сунуштарың бар? Өзгөн музей комплекси мына Кыргызстандагы эң потенциалы жогору ачык асман алдындагы тарыхый маданий архитектуралык эсер болуп саналат. Бүткүл дүйнөлүк ЮНЕСКО уюмунун сериялык номинациясына кирүү алдында турат. Бул жерден потенциал аябай жогору. Себеп дегенде бул жердеги бүгүнкү күнгө чейин эле сакталган экспонаттары, жайгашкан орду жана бул жердеги археологиялык архитектуралык эстеликтерди бүтүн дүйнөгө даңазалап, дүйнөлүк маанидеги объект катары кылганга толук мүмкүнчүлүгү бар. Биринчи кезекте бул жака биздин сунуштарыбыз казыналык иштерди жана жөнгө салып, тезирээк ошо Аристин долбоору боюнча музей бүтүп калса, ошол музейдин базасында жакшы ушул баалуу экспонаттарды экспозициялап, андан ары өнүктүрүү болуп саналат. Бул жерде дагы жакшы иштер болуп атыптыр. Мынакей жумушчу жагы дагы бүтүптүр, корпусу, эми музей дагы бүтүп калса, анан сайт дагы иштелип калыптыр. Ошолордун баардыгы бүтүп калса, мен ойлойм, бул музей эл аралык деңгээлдеги биздин жүзүбүз символдогон жерибизге айланып калат. 2022-жылы
жаңыдан мамлекет тарихи маданий музей қорық қатары өз ішін баштаған өзгөн мамлекет тарихи маданий музей қорығы да мына ушундай иштер жүрүп жатат. Албетте бул сакталып турган экспонаттар кайсыл музейдик болбосун, эң негизгиси жалпы тарых катмарында калган тарых чындыктарын сактап турган ушул баалуулуктар. Мунун бардыгын биз бүгүнкү күндө өз ордуна коюп, мыйзам чегиндеги же болбосо ушул ишканалар ортосундагы так маселелерди чечип алыш үчүн азыр бизде эки музей ортосунда ушундай иштер жүрүп жатат. Алмаз мырза, иштин бүтүшү кайсы деңгээлге келип калды? Буюрса, азыр акыркы этаптарындабыз. Акыркы этаптарын азыр аткарсак, буюрса. Бүгүн ушул жерде Сулайман Тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексинин илимий иштер боюнча орун басары Хайрулла Ибайдуллаев мырза баш болгон, башкы казыначы Манзура Жуманазарова жана бөлүм башчы Шайыр Абжапаровалар бул жерде биздин кызматкерлер менен чогуу өз иштерин жасап жатышат. Кудай буйруса, бул иштер бүткөндөн кийин биз ушул аткарылган иштердин толук эсеп кысабы менен өзүбүздөн жетекчиликке кайрылып, ишканалар ортосунда жасалган иштердин жыйынтыгында ушул экспонаттарды ар бир музей өз эсебибизге толук туруктуу киргизип алганга жөрөлгөлөр жасалат деген ой тилектебиз.